Ош шаарындагы бала бакчаларга жууп тазалоочу каражаттарды сатып алууга шаардык бюджеттен миллиондогон сумма бөлүнө баштады. Бирок ушул эле керектөөлөргө ата-энелерден ай сайын миллиондогон акча чогултуу уланып жатат. Эмне үчүн ата-энелер каражатты өз чөнтөгүнөн чыгарууда? Бул тууралуу мыйзамда кандай жазылган? Шаар боюнча канча наристе бала бакчага барат? Ушул жана башка суроолорго биз жооп издедик. Сиз Медиа телеканалын көрүп атасыз. Аты жөнүм Жылдыз Орозматова. 22 февралда Ош шаардык билим берүү башкармалыгы бала бакчаларга быйылкы жылга жууп тазалоочу каражаттарды жана чарбалык буюмдарды сатып алуу үчүн 6 миллион 271 миң сомго тендер жарыялады. Белгилей кетсек, гигиеналык каражаттарга деп ата-энелерден да айына 100 сомдон жыйналат. Шаар боюнча 50 бала бакчада 15.066 бала тарбияланса, ай сайын 100 сомдон чогултканда эле жалпы сумма 1,5 миллион сомду чапып жатпайбы? Биз мамлекеттик сатып алуулар порталында жарыяланган тендер изилдедик. Бул тендерде Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жалпысынан 3 лот жарыялаган. Анын экөө 2024 жылга карата бала бакчаларга керектелүүчү жана жууп тазалоочу буюмдарды сатып алууга коюлган. Мекеме ага жалпысынан 2 миллион 491 миң 980 сом коротмок болууда. Башкармалык аталган каражаттын 1 миллион 784 миң 980 сомуна 700 дана желим колкап, 2100 рулон желим баштык, дараткана тазалоочу каражаттан 1400 дана, 1400 дана айна, 1750 тамак аш содасы, 664 агартуучу каражат, кир жуучу машинаны тазалоочу каражаттан 100 дана, 3,5 миң кир самын, 1050 идиш жуучу каражат, 1750 таңгак дарат кагазы, 2100 таңгак кагаз куларчы, идиш жуучу губкадан 700 жана айнек арчыганга 700 дана майлык алууну пландап жатат. Ал эми калган 707 миң сомго балдардын колун жууганы суюк кол самындан 350-нү жана да кийим кече жууганга 350 айна алууну көздөшкөн. Эми ушул жерде суроо жаралат. Гигиеналык каражаттарга деп ар бир ата-энеден айына алынган 100 сом каяка иштетилип жатат? Ош шаардык билим берүү башкармалыгы гигиеналык каражаттарга ата-энелерден акча чогултулбашы керектигин айтууда. Себеби мекеме былтыр декабрдан баштап өз бюджетине жууп тазалоочу каражаттарды алып бере баштаган. Башкармалыктын башкы эсепчиси Темир Турдуевдин билдиришинче, мурун тамак ашка 800 сом, ага кошумча күзөтчү менен гигиеналык жана чарбалык каражаттарга деп 150 сомдон жыйналчу. Мэрия ата-энелерден акча топтолбосун деген жарлыкты аткарыш үчүн казынасынан 6 миллион сомдон ашык каражат бөлүп берген. Мурун бул нерсени берген эмес мамлекет тарабынан. Азыркы күндө ошол маселе чечилип, мындан бuyakka ата-эне бул охранага, күндүзгү күзөтчүгө, анан күнүмдүк керектелүүчү буюмдарга акча жыйнабаш керек. Эгерде ошондой окуялар болсо бизге кабар бериңиздер, биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Деген менен айрым ата-энелер бала бакчаларда күзөтчүгө жана гигиеналык каражаттарга деп ай сайын 100-200 сомдон чогултуу уланып жатканын Медиага айтышты. Менин эки балам бакчага барат. Биз 2022 жылдан бери эле бара баштаганбыз. Ошондон бери эле тамак ашка 1000 сомдон төлөйбүз. Тарбиячылар бизге анын 100 сому күзөтчүгө, 100 сому идиш жуучу каражаттарга деп айткан. Негизи мындан тышкары жылына ремонтко жана башка муктаждыкка деп 1500-2000ден алышат. Февралга 1000 сом төлөдүм. Анын 800 сомун тамак ашка, 200-ü күзөтчү менен гигиеналык каражаттарга деп бердим. Бирок каладагы айрым бала бакчалардын жетекчилери акча жыйноону былтыр жайда эле токтотушканын айтууда. Номер 46 Келечек балдар бакчасынын жетекчиси Гүлзат Шарипова президенттин 2023 жылда акча топтобоо боюнча чыккан жарлыгынын негизинде Билим берүү министрлигинин 2023 жылдын 1-июлунда буйругу жарыяланганын айтты. Андан соң Ош шаардык билим берүү башкармалыгы да тиешелүү токтом чыгарганын белгилейт. Ошонун арасында биз ата-энелер комитеттерин чакырып, аларга да түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ага чейин охранага топтолчу эле, мулам ошого топтолчу эле. Канча сомдон? 100 сомдон. Мурда топтолгондо 1 жыл мурун. Кече жакын эле биз 1 жыл мурун да чогулушат көргөнбүз. Ошол боюнча. Болуп калса алар иш ордо каралат деп мага кол коюп берген. Ар бир тарбиячы. Мерин балдар бакчасынын жетекчиси Рахима Матраим кызы дагы жууп тазалоочу каражаттарга күзөтчүгө деп акча жыйналбай калганын билдирди. Мен өзүмдө лично бала бакчамда ошол июльдан бизди токтоткула деген, биз июльдан токтотконбуз. Анан бала бакчаларда мындай честно айтканда, бала бакчалар бардыгы эле топтоп атат экен. Рахиме жанан, сиз бул жерде айтып атпайсызбы? Биз июльдан баштап ошол топтомдорду топтобой калдык 200 сомдон депчи. Бирок эми гарано
декабрдан баштап токтотулду, ага чейин топтолчу деп айтты да биз бүгүн интервьюга барганда. Бирок эмени да, бирок мындай ойдеки айтылганы менен ал июль бир айда айтылды. Бирок маселе чечилбей, кайра топтоп турдук да биз ошол эмеге чейин топтотулду, бирок мен андай эмеде топтогон жокмун, мен өзүм лично. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис ошмунун окутуучусу Марат Юсупов каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөнүнө карабай, кайра эле ата-энелерден топтолуп жатканын, бала бакчалардан нормадан ашыкча бала кабыл алынышы менен байланыштырат. Ал бул кырдаалда күмөн санай турган нерселер көп дейт. Эгебейсиз акча бөлүнүп берип атпайбы? 6 миллиондон ашыгыраак акча экен. 6 миллион 271 миң сом. Бул биринчиси, экинчиден өзүңөр билесиңер да, бул жерде адамдык качество фактор бар да. Адамдык фактор болушу мүмкүн. Себептен өзүңөр билесиңер, тарбиялоочулардын айлык майнасы өтө аз болгондуктан булар өздөрүнө, мисалы, азыр силер айтканда 200 сомдон боло турган болсо, 30 бала боло турган болсо, бир группада 30 бала боло турган болсо, айына 6 миң сомдук сырты айлыктан сырткары дагы бир айлык деп койсок деп ойлойм да. Жыйынтыктап айтканда, бала бакчаларда жууп тазалоочу каражаттарга ата-энелер ай сайын акча чогултууга милдеттүү эмес. Бул чыгымдар шаардык бюджеттин эсебинен жабылат.